кыштын күнүндө келет, жаздын күнүндө келет, бүгүнкүдөй ызгаардуу жайдын күнүндө келет. Ошого карабастан орозо кармай турган болсо, жашоосундагы ар кандай жагдайларга, ар кандай кырдаалдарга туруштук бергенге жарай турган, ошону көтөрө ала турган деңгээлдеги инсан болот деп айтсак туура болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан риваят кылып айтат: пендемдин кылган ибадаттарын мен пендем өзү билет, мен дагы билем, бирок иншалла орозонун сообун эч ким билбейт, аны мен өзүм гана билип берем дейт. Анткени инсан орозо учурунда орозону кармабастан туруп эле мен орозом деши мүмкүн. Ошондой эле эч бир инсан адамдын орозо кармап аткандыгын билбеши дагы мүмкүн. Ал эми намаз окуп атсаңыз, жумага барып аткан болсоңуз, зекет берген болсоңуз, ажыга барган болсоңуз, буларды башка бир мусулмандар көрүп билип тургандыктан аларды сиз жашыра албай каласыз дагы, орозону чындыгы ыхластуулар тутуп берет. Демек орозо айрыкча мына ушундай ысык күндөр туткан орозо адамдын ыйманын, мусулманчылыгынын бекем экендигинен кабар берет.